Баткен облусу өзүнүн башка аймактарга салыштырмалуу өзгөчөлөнгөн мөмө жемиштери менен дүйнөгө таанылып келет. Алардын бирөөсү Баткен өрүгү болсо, экинчиси мына ушундай кокон гелясы Баткенди көптөгөн аймактарга таанылтып келет. Тагыраагы Кадамжай районунун бардык аймактарында мына ушундай кокон гелясы бүгүнкү күндө пышып, ошол эле учурда биринчи, экинчи терүүсү бүтүп, үчүнчү терүүсү жүрүп жаткан учуру. Мына биз 15 жылдан бери, 15-16 жылдан бери ошол багбанчылык менен алектенип келебиз. Ошол бүгүнкү күндө мына түшүмүнү көрүп, жакшы нерселерге иштетип, балдарыбыз үчүн иштетип, мына бүгүн сүйүнүп отурабыз бүгүнкү күндө. Анан ошол албетте кыйынчылыгы болот ар бир иштин. Башта кыйналганбыз, анан ошо жолдошум кызыгып, чогуу биз ушундай күндөргө жетип отурабыз. Ошол бул биздин эмгегибиздин натыйжасында балдарыбызды окуттук, өзүбүздүн мына үй турмушубузда жакшы иштерди бүткөрдүк. Биз көбүнчө мындай кыйынчылык эмес, биз ушул эмгегибиздин үзүрүндө ырахат алып, бүгүнкү күндө ийгиликтерге жетишип келүүдөбүз. Кадамжай районундагы жогорку категориядагы дарыгер-стоматолог Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоонун отличниги Сабыр Айдаров үй бүлөсү менен бул багытта эмгектенет. Ал жубайы менен мамлекеттик кызматта иштегендигине карабастан, кесибини айкалыштырып, балдарын эмгекчилдикке тарбиялап бак өстүргөнүнө 20 жыл болду. Учурда үй бүлөсү менен 5 гектар жерди иштетет. Сары жана кызыл түстөгү гилястарды жанаша отургузуу дагы жөн жерден эмес экен. Тагыраагы бул сары жана кызыл гилястарды бул бир бакка жанаша отургузуу менен аларды чаңдаштыруу жакшы жүрөт дешет. Сиздер көрүп турган бул сары түстөгү гилястар бул Наполеон сортундагы гилястар болсо, кызыл гилястар менен жанаша отургузулганда бул сөзсүз түрдө чаңдашып, түшүмдүүлүктү алда канча эсеге жогорулатат дешет. Мына азыр биз гиляс бакта турабыз. Бул гиляс бак өзү кокон гиляс деп коет, үчүнчү гиляс деп коет. Быйыл погода жакшы туура келгендигине байланыштуу өзү жакшы болуп атат. Бул гилястардын жакшы болгон себеби чаңдаштыруучу мындай сары гилястар жанында болуп атат. Ошол себептен урожай жакшы кармалып атат. Ошондо бул жерде канча түп гиляс бар? Азыр бул жерде бир 100 гиляс бар. Чаңдаштыруу үчүн атайын сиздер ушундай башка сорттогу гилястарды чогуу отургузасыздарбы, кандай? Өзү бул бактын караш технологиясы дагы өзү үчүнчү гиляс эккенде ушу чаңдаштыруучу гилясты кошуп туруп эгиш керек экен да. Бул жерде биз эккенибизге бул бактарга 20 жылга жакындап атат. Гилястын бул туру Кыргызстандын түштүгүндө өстүрүлөт. Маалыматтарга караганда 1919-1920 жылдары Кадамжай аймагындагы алып сатарлар мындай гилястарды алып келип коконго алып барып сата баштаган. Ошондон улам гилястын мындай сорту көбүнесе кокон гилясы деп аталып келет. Өлкөбүздүн бардык аймактарында мөмө жемиштердин бышкан учуру бир гана мөмө жемиштерди өстүргөн багбандар үчүн гана кирешелүү болбостон, мына ушул багытта иш алып барган башка дагы кесип ээлери үчүн абдан пайдалуу. Анын бир мисалы катары бүгүнкү күндө Баткен облусунун бир катар айылдарында, өзгөчө Кадамжай районунун аймагында мына ушундай мөмө жемиштерди салуучу, экспортко чыгаруучу атайын жыгачтан жасалган жашыктарды биздин жергиликтүү жашоочулар, жергиликтүү тургундар жасап чыгарып, ар биринин баасын 35 сомдон сатууга чыгарып жатышат. Гилястын түшүмүн жыйноодо жергиликтүү жашоочулардан атайын жумушчу күчкө жергиликтүү жарандар дагы тартылып, киреше табуусуна мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Каныша Яшымова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.